Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Мурат Жетимишбаев Текебаевдин бир көйгөйү жогорку жактан өзүнүн оюндагыдай чечилбей калды. Мурат агай, Өмүрбек Текебаев эки дос өлкөнү талашып башкарып жатат деген таризде жаштарга акыл үйрөтүп жатып сүйлөптүр. Анын айтканында чындык барбы? Ага элчилик кызматты бербей койгон үчүн бийликке таарынып чабуулга өттүбү? Текебаевдин бул кылыгы кыргыздын көнгөн адат калабы уйга жүгөн салабы дегендей эле. Ал баякы эле кыргызча айтканда ийит кыялын кайра баштаптыр. Өзүнүн артында Ош коогалаңынын кайгылуу калбырлары калдырап келе жатканын дагы сезгиси жок. Дайыма интриган үстүндө жүргөн. Ал өзүнүн жеке максат мүдөөсүнө жетиш үчүн өзү керек деген адамдарга бүт намысын таштап коюп, башын ийип баруудан качпайт. Керек болсо издеп барып жолугуп балга чыланган уусу менен арбап алганга кыйын. Керектүү маалда дымып унчукпай жата берет. Азыр деле так ошол тактиканы колдонуп жатат. Мына көптөн бери дымып жатпады беле? Эми эмне бале болду? Эч бале болгон жок. Жөн эле жогорку жактан күткөн бир көйгөйү өзүнүн оюндагыдай чечилбей калды. Ошондуктан кайрадан баягы оюнун кайра баштап отурат. Жакында шайлоо, бирок анын партиясы бардык шайлоолордо араңдан акыркы орундарга эптеп илинип келгендигин дагы эсине алгысы келбейт. Текебаев чындыгында бүгүн жигитче сөз берем деп кол алышып, көзүңө тике карап убадасын берип коюп, эртеси сени көрмөксөнгө салып басып кетчү эргол. Буга мен Бакыт Төрөбаев экөөбүз толук күбөбүз. Булак саясат кейжи. Садыр Жапаров катышкан иш-чарада каскадер жабыркап бети күйгөн. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып таласта өтүп жаткан иш-чарада каскадер жабыркады. Ал ат үстүндө от менен оюн көрсөтүп жатып кулап түшкөн учурда ат сүйрөп кеткени кабарланды. Алдын ала маалыматка ылайык жабыркаган чабендес тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын бети күйүп, акыреги сынганын маалымдашты. Эске салсак, 29 августта Таластагы Манас Ордо улуттук этно комплексте өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураанын Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Иш-чарага мамлекет башчы Садыр Жапаров катышты. УКМК журналист, блогер жана активисттерге эскертүү берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети журналист, блогер жана активисттерге чагымчыл материалдарды таратуу үчүн жоопкерчилик каралганын эскертти. Бул тууралуу Атайын кызматтын маалымат кызматы билдирди. УКМК коомчулуктун башын адаштырбоону, комитеттин убактысын, күч аракетин ЖМКдагы чындыкка жатпаган маалыматтар менен фейктерди төгүндөөгө коротпоону көптөн көп өтүндү. Ошол эле учурда Атайын кызмат коопсуздук органдарын көңүл буруусун талап кылган ишенимдүү маалыматтар менен бөлүшүүнү суранды. Мындай билдирүүгө журналист Уланбек Маканбаевдин Лейлек районунун Кулунду айылынын аткезчилик жол менен күйүүчү май ташыган унаалар ээн эркин аралап жүрөт деген видео кайрылуусу себеп болду. УКМК видеодо күйүүчү май ташыган унаалар аткезчиликке тиешеси жок экенин айтып жатат. Алар Кыргыз нефтегаз ишканасына таандык жана дайыма эле ушул багыт менен каттайт. Буга чейин президент Садыр Жапаров укук коргоочулар, юристтер жана жарандык коом Конституциянын нормаларына каршы келет деген эскертүүсүнө карабай фейктер жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Мыйзам долбооруна ылайык сайттарга жалган маалымат жарыяланса, соттун чечими жок эле ишине бөгөт коюлат. Ошол эле учурда УКМК өзү ар түрдүү жаңылыктарга карата маалымат менен бөлүшүп келет жана көпчүлүк учурда ал релиздер Улуттук коопсуздук комитетинин ишмердүүлүгүнө тиешелүү эмес. Мисалы, өтүздө жылдын июль айында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Sinopharm вакцинасынын 1,1 миллион дозасы Кыргызстанга 11-июлда келээрин кабарлаган. Эки достун экс-досу, экс-депутат Жылдыз Жолдошова бийликтегилерге чукул кайрылуу жасады. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жылдыз Жолдошова бийликтегилерге чукул кайрылуу жасады. 29 август 2021 жыл. Ысык көл. Кыргызстан менен кайсы өлкө пакистандыктар биздин республикада обсервациядан өтүү боюнча келишим түзгөн? Ушул жана башка суроолорду урматтуу президент Садыр Жапаров, Улукбек Марипов, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев сиздерге берсем. Анткени пакистандыктар менен көлдүн жээгинде сүйлөшкөнүмдө өтө кызык, ошондой эле кооптуу маалыматтарды беришти. Андыктан суроо бергенге аргасызмын. Суроолорго терикпей так маалыматты, ошондой эле жоопту элибизге берип койсоңуздар. Кайсы өлкө менен келишим түзүлгөн? Пакистандыктар обсервациясын биздин өлкөдө өткөрүш керек деген. Пакистан же эмгек мигрант болуп бара турган өлкө мененби?
Эгер ошондой келишим болсо, качан ратификациядан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен өткөн? Пакистандыктардын айтуусу боюнча Кыргызстан 2 жылга келишим түзгөн дешет. Пакистандыктар биздин мамлекетибизде обсервациядан өтүү боюнча. Андай болсо бул чечимди ким кабыл алган? Кабыл алган мамлекеттик жетекчи эске алдыбы ковидтен Индия менен Пакистан каза болгон жарандарын өрттөөгө отун таппай калган учурларын? Кайсы жетекчи кепилдик берет келген пакистандыктар оорулуу эмес деп? Кимдин сунушу менен өлкөбүздүн бермети туризмдин бешиги болгон Ысык көлдө пакистандыктар обсервациядан өтүшү керек деген. Ошону менен бирге пакистандыктар айтып жатат, келишим түзгөн өлкө күнүнө Ысык көлдөгү пансионаттарга, конок үйлөргө ар бирибизге 1500 сомдон төлөп жатат деп. Чынында эле ушундайбы? Менин маалыматым боюнча 250 сомдон күнүнө төлөп жатышат ар бир пакистандык үчүн пансионаттардын, конок үйлөрдүн ээлерине. Анда калган 1250 сом кайда? Анткени ар бир улуттун адамдарын өзгөчө жыты болот, айрыкча көп ачуу тамак ичкендерден. Азыркы берилип жаткан ар бир пакистандык үчүн 250 сом коммуналдык чыгым менен айлык акысына жетмек турсун, аягында пансионаттардын ээлери жыттанган жаздыгынан баштап матрасга чейин ыргытышат. Бул чыгымдарды араң оокат кылып жаткан бизнесмендерге, көлдүктөргө ким төлөп берет? Макул, сиздер урматтуу бийлик түбөлдөрү. Ысык көлдүк бизнесмендердин тагдырын ойлогула, бирок касиеттүү Ысык көл эненин тагдырын ойлогула. Пакистандыктар көлгө түшүп жөн эле киринбестен, кечиресиздер, өз көзүм менен көргөндө ачык жазайын, какырып, түкүрүп, чимкирип жана башка жагымсыз иштер жасап жатат. Булар туалет эмне экенин билбейт окшойт, дарактын түбүнө барып каалаганын жасап жатышат. Ушул маселени кимиңер чечесиңер? Пакистандыктар үчүн окуу жылын баштоону 15-сентябрга котордуңар беле, миңдеген балдарыбызды муңайтып. Эң өкүнүчтүүсү, келген туристтер Россия, Казакстандан жана башка жактан, эмне мынча афгандыктар көп силерде, бул өтө кооптуу. Ковид күч алып жатканда деп канчалык пакистандыктар көбөйгөн сайын потенциалдуу биздин туристтер кете башташты. Потенциалдуу туристтерибиз эмдиги жылы келишеби? Эгерде чын эле пакистандыктар айткандай биздин өлкө пакистандыктар үчүн обсервациядан өтүү өлкөсүнө айланган болсо, 2 жылга анда кыргызстандыктардын саламаттыгына ким кепилдик берет? Бейшен Алиевпи? Кимиңер бересиңер? Кайсы акылыңар менен миңдеген пакистандыктарды арзыбаган акча үчүн өлкөбүздүн борбору Бишкекке, Ысык көлгө, деги эле Кыргызстанга киргиздиңер? Биздин жарандарыбыздын ден соолугуна, саламаттыгынын коопсуздугуна кимиңер мындан ары жооп бересиңер? Пакистандыктардын айтуусу боюнча обсервациядан соң алар араб өлкөлөрүнө учушат экен, эмгек мигрант болуп иштөө үчүн. Анда эмнеге араб өлкөлөрү өз өлкөсүндө Түштүк Кореядай 14 күнгө обсервациядан өткөрүп кабыл алышкан жок пакистандык эмгек мигранттарын? Анткени араб өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары өз өлкөсүн сүйгөн, элинин коопсуздугун ойлогон патриоттор. Жок дегенде Манас аэропортундагы Ганси базасынан обсервациядан өткөрсөңөр болбойт беле? Эч жакка чыгарбастан. Өтө катуу ызаланып турам. Коронавирус күчөп турганда пакистандыктарга обсервациядан өтүүгө аэропорттон түз эле көлдүн жээгине жайнатып жиберишкендерине, о касиеттүү Ысык көл эне, жараткан өзүң, бийлик төбөлдөрүн кечире алсаң кечире көр деп белгилеген Жылдыз Жолдошова. Бишкек Ош жолунда Toyota күйүп кетти. Өрттүн видеосу. Бишкек Ош жолунун 651-чакырымында Тагырагы Кара Суу районунда Toyota Avensis автоунаасы толугу менен өрттөнүп кетти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматынан кабарлашты. Ал видео ӨКМдун Instagram тармагындагы баракчасына жарыяланган. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү бир машина барып, жалынды 5:30да чектеп, ал эми 5:56да толугу менен өчүрүшкөн деп айтылат маалыматта. Министрликтен кырсыктын себеби такталып жатышкандыгын айтышты. АКШнын соккусунан 9 адам набыт болду. Кабулда америкалык пилотсуз учактын соккусунан 9 жай тургун, анын ичинде 6 бала набыт болгонун чет элдик басылмалар жазды. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири террорчулардын машинасына багытталган кол салуунун 9 курмандыгынын бардыгын атады. Жабыркагандардын эң жашы 2 жана 3 жашта. Өлгөндөрдүн айрымдарынын бир тууганы болгон. Тууганы телеканалдын журналистине бул жөнөкөй үй бүлө деп айткан. Биз AGJ Даеш эмеспиз. Бул деген менин туугандарым үй бүлөсү менен жашаган үй бүлөлүк үй болчу, деди ал. Буга чейин оған телеканалы Arena News Кабулдагы ракеталык соккудан 6 киши каза болгон, анын ичинде 4-өсү жаш балдар экенин кабарлаган. Джо Байден Израилдин премьери менен жолукканда уйкуга берилди. Американын президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет менен болгон жолугушуу учурунда уктап калды. Белгилүү болгондой, бул күндөрү Джо Байден менен Нафтали Беннеттин ортосундагы сүйлөшүүлөр АКШда жүрүп жатат.
Маалымат жыйынында Израилдин өкмөтүнүн башчысы АКШ жана Израиль элинин ортосундагы достуктун жаңы этабы жөнүндө айтып берип жаткан. Бул учурда АКШнын лидери көзүн жумуп маңдайында кыймылсыз отурган. Муну байкаган Нафтали Беннет Джо Байденден көзүн алып сөзүн АКШ президентин карабай уланта берген. Джо Байдендин маанилүү иш-чараларда уйкуга берилгендигин буга чейин репортерлор бир нече жолу байкашкан.